Кеттик сиздердин суроолоруңуздарга жооп берип кете берейин. Биринчи катталуучу жазып жатат, өпкөсү таза экен дейт. Так, кайра тамагында хрип болуп атат. Врачка көрсөтсөм өпкөсү таза деди. Тамагында кызыл бар дейт. Какырык чыгара албай атат. Анаферон жана аэролет жазып берсин. Берди бүгүн дейт. 3 күн таасир бербейт, эмне берсем болот дейт. Мына далилденбеген дарылар эч качан жардам бербейт. Урматтуу катталуучулар, анаферон бул гомеопатический препарат. Аны эч качан бербеш керек балага. Эч кандай таасирин пайдасын бербейт алар. Бул жерде дренажный массаж жасаш керек урматтуу катталуучу. Жакшылап баланы эмизип, балага суудан көбүрөөк берип, дренажный массаж жасап, үйдүн температурасын, үйдүн нымдуулугун жакшыртыш керек. И все. Башка эч кандай бул жерде супер-пупер чудо эч кандай дары сизге жардам бербейт, урматтуу катталуучу. Ушул нерсеге көңүл буруңуз. Балам температура болуп атат. Азыркы учурда мына температура болгон, тамагы кырылдаган, мурду бүткөн, уже грипптин дагы бир вирустук инфекциялар жүрүп баштады уже. Погода өзгөргөнүнө байланыштуу, күн ысыганына байланыштуу көп балдар ушинтип ОРВИ менен же болбосо башка респиратордук түрдүү вирустук оорулар менен жабыркашып жатат. Ошого мен айтам да, урматтуу ата энелер, балдарыңар ушинтип мурду бүтүп, бырылдап, шырылдап калганга чейин кичине даярданып, өзүңүздөр мындай эмне кылыш керек экенин, кантип жардам көргөзүш керек экенин билип алсаңыздар жакшы болот да. Негизичи, мисалы элементарный могу температура жана башка нерселерди негизи ар бир ата эне билиш керек да, могу дренажный массаж сыяктуу жана башка нерселердичи. Ошого кичине тиги кош бал сасык тумоо китебин бир жолу окуп койсоңуздар, хотя бы көз жүгүртүп койсоңуздар үстүртөн бир жолу болсо дагы кичине жакшы болот өзүңүздөргө элечи. Анан температура болуп атканда албетте температураны түшүрүүчү каражаттарды колдонуу керек бул жерде. Детримакс 2000 дегенди балдарга жазган, берсек болбойт ал нерсени. Кечээ эле мен ушул боюнча вебинар өттүм эле, урматтуу катталуучу. Детримакс тууралуу аны мен сунуштабайм. Аны албетте тандоо өзүңүздө. Johnson's Baby фирмасын колдонсо болобу. Johnson's Baby'никин сурап аткан турбайбы? Johnson's Baby'никин эми бул жерде негизи Johnson's Baby'нин майларын мен сунуштабайм. Лучше андан башка дагы сапаттуу майлар бар. Ошол майлардан Net деген компаниянын мисалы мен майларын сунуштайм жаш балдарга. Net деген. Ошондой эле дагы башка варианттарды эне жана бала ден соолугу деп аталган курста чек-лист кылып жөнөткөм. Семирүүнүн жолун айтыңызчы, чынында аябай арыкмын. Эгерде сиздин индекс масса телоңуз 18-тен төмөн болуп аткан болсо, анда уже бул жерде, же 16-дан төмөн болуп аткан болсо, анда ооба бул уже проблема. Бул жерде сиз семирүүнүн жолун издебей эле коюңуз. Сизге айтарым, лучше сизди арыктатып жаткан жолдорду издеш керек. Эмне себептен сиз арыктап жатасыз? Эмнеге мындай болуп атат? Балким иче карныңызда кандайдыр бир маселе барбы? Же генетикаңызда ушундай нерсе барбы? Же толук кандуу тамактанбайсыз, же анемиясызбы, же ашказаныңызда язваңыз барбы, же эмнеңиз бар? Мына ушул себептерди биринчи очередь жок кылыш керек, урматтуу катталуучу. Семирем деп бир нерселерди ичип, таблеткаларды ичип, тамак көп жеп, андай-мандай кылган нерсең сизге эч кандай жардам бербейт. Саламатсызбы? Доктор дейт, кулагыңдын парсылдагы тешилип калса, тимпанопластика кылдырыш керек. Болду, башка вариант жок. Тимпанопластика жасатып кайра бүтөп коюш керек парсылдагын. Канча жашка чейин бериш керек балдарга D витаминди? 18 жашка чейин бериш керек. Эмолент деген эмне өзү? Кандайынан колдоnuш керек? Эмолент деген бул терини нымдоочу крем. Нымдайт терини. Биздин терибиз аялсызбы, эркексизби, жаш баласызбы, чалсызбы, кемпирсизби, ар бир адамдын териси нымдоого муктаж. Адам ошон үчүн эмолент колдонуп туруш керек. Мен сиздерге кайсы эмолент сунуштайм? Мен сиздерге үй бүлөңүздөр менен бардыгыңыздар колдоно турган Биодерманын Атодерм деп аталган эмолент бар. Айрыкча атопический дерматит менен жабыркагандар үчүн өтө сонун бул. Кислород жетишпей жатканда эмнелер себеп болушу мүмкүн? Эң алгач бул ошол дем алуу жолдорундагы тоскоолдук, өпкөнүн начар иштөөсү, дем алуу жолдорундагы кандайдыр бир какырыктардын, шилекейлердин жана башка нерселердин бар болуусу. Мына ушул нерселер себеп болот. Баламдын башына жол түшүп калды, эмне кылыш керек? Эми негизи балдардын башына жол түшкөнү бул кээ бир учурларда норма болуп эсептелет. Болгону витамин Д'ны берүүнү уланта керек. Дренажный массаж жасаңыз деп мынакей биякта башка катталуучуларды айтып атат. Ошон үчүн урматтуу катталуучулар, ушул башка бир нерсени өздөштүрбөсөңүздөр дагы, ооба, өтө даамдуу тамак жасай албасаңыз дагы, же башка кыла албасаңыздар дагы, бир кымбат дарыларды балаңызга алып бере албасаңыз дагы, балаңызга бир даамдуу нерселер жасап бере албасаңыз да, бирок жок дегенде сиздерден сураныч, жок дегенде дренажный массаж жасашты билип алыңыздарчы, урматтуу катталуучулар, сиздерден сураныч. Ар бирини жасаш колунан келет. Бул дренажный массаж классический массаж эмес, же стонотерапия эмес, же болбосо мед менен жасалган массаж эмес. Бул деген жөн эле баланын артына ургулай турган, дренаж создавать ете турган эле массаж. Бул жерде эң негизги сактай турган эреже баланын баягы ичи барбы, ичи, жамбашы.
мына ошо жамбашынын астына эле жастыкты коюп гравитацияны эле создавать этип коюш керек. Болду. Гравитация деген ошол баланын баягы далызы, башы, ылдыйды карап туруп эле, ошону каратып туруп эле тизеңизге алып эле дренажный массаж жасап коюңуз. Хотя бы 1 мүнөт болсо дагы пайда. Сиздин көзүңүзчө какырыктары прям чыкпаса дагы ал сырткы баягы пищеводуна чейин келет ал какырыктар. Анан бала ичине жутуп коет. Не обязательно сиз какырыгын көрүш бул жерде. Сиздерден сураныч, урматтуу ата энелер, анчалык деңгээлде болбоңуздарчы, хотя бы ушул дренажный массажды идеалдуу жасашты үйрөнүп алыңыздарчы. Бул жерде айтып атпаймынбы, өтө жеңил, жөн эле гравитация пайда кылып коюш керек. Болду. Эгер ушунчалык анчалык баягы мен жасай албай атам, меники окшошпой жатат, анан мындай тигиндей деп өзүңүздөрдү калп эле баягы анчалык деңгээлге түшүрө бербеңиздер. Ушунчалык шалпык эне болсоңуз дагы сиз жасаш колуңуздан келет дренажный массажды. Бул өтө маанилүү, айрыкча балдар үчүн. Аны жасабасаңыздар пневмония пайда болуп, кайра хуже болот, абалы начарлайт баланын, кичинекей баланын. Кичинекей балада тез эле пневмония болуп кетет, тез эле какырык инфекциялар чакырып коет, урматтуу энелер. Ошого ушул нерсеге кичине өзгөчө көңүл буруп коюңуздар, сиздерден сураныч. Кызым түнкүзүн бутум ооруйт дей берет. Оору жылуу ооруйт. Кимге көрсөтөм? Ортопед травматологко көрсөтүңүз. Биринчи педиатр, анан анализдерин көрүп ошого жараша иш кылыш керек. Балтушка фуфло, аны колдонбоңуздар. Ашказаным ооруйт, кээде оозуман ачуу кызыктай суу чыгып кетет. Герб деген оору барбы жокпу аныкташ керек. Саламатсыз, вигантолду кантип ичиш керек? Вигантолду кандай максатты ичейин деп атасыз? Лечебная дозировка ичейин деп атасызбы же профилактикалык дозада ичейин деп атасызбы? Анализдерди көрүү үчүн мен сизге сунуштайм. Кандиданын женский тарапта көп кайталануусунун коркунучу бар, албетте. Коркунучтуу. Ошентип кандида боло берсеңиз, аны лечит этпесеңиз толук кандуу, интимдик органдарыңызга туура эмес кам көрсөңүз, ар кандай самын бир нерселер менен жуузаңыз, суу киргизсеңиз, мына бул уже проблема. Кайра абалыңыз начарлап, бүт вагинанын микрофлорасын бузуп, жыйынтыгында эмне түрдүү ооруларга кабылып жүрө беришиңиз мүмкүн. Ошого жакшылап дарылоо иштерин жүргүзүү керек. Ал вагинада дагы микрофлора болот атайын. Бактериялар болот, ал жакта пайдалуу бактериялар. Аларды өлтүрбөш керек. Көпчүлүк энелер ошол интимдик органына туура эмес кам көргөндөн айынан бүт ушинтип эмне жабыркашып жүрө берет. Кулак ооруганда эмне кылуу керек? Ибупрофен деген таблетка ичиш керек. Бүгүн вигантол алдым эле, Португалияныкын, башкасы жок экен, боло берет. Кайсы фирманын омега витамини жакшы? Ким үчүн? Чоңдор үчүнбү же жаш балдар үчүнбү? Жаш балдар үчүн Карлсон Бебиникин сунуштайм. Кош бойлуу энелер үчүн, бала эмизген энелер үчүн Nordic Naturals деп аталган компанияныкын сунуштайм. Торундукун да колдонсоңуздар болот. Уулум 7 жашта, кычкыл нерселерге жакын, киви, лимон дегендерге. Витамин С бериңиз уулуңузга, витамин С жетишпейт. Онлайн өтсөң аламды убара кылбай, не дейт? Бул Нурик деген мырза, онлайн өтсөң адамды убара кылбай дейт. Эмнени жазып атасыз Нурик мырза? Кичине мындай сөздү жазганда толугураак нормальный кылып жазсаңыз. Эмнени онлайн өтсөң деп атасыз? Мен онлайн өтпөй офлайн өтүп атамбы? Ассаламу алейкум, балам 4 айлык, көзүнүн асты бир аз шишигенсип атат. Бөйрөгүн текшертүүм керекпи? Бул жерде негизи сийдигине көңүл буруңуз. Эгер сийдиги кадимкидей кочкул болуп, кызыл болуп, ушундай начар болуп аткан болсо, албетте текшертүү керек. Суу кирип кетсе кулакка дейт. Суу кирип кетсе, албетте лор врачка кайрылып чыгаруу керек. Негизи суу кирип кетсе өзү чыгат ал суучу. 1-2 күндө өзү чыгышы мүмкүн, бирок кулкулдап, баягы кулағыңызды тунартып чыкпай жатса, анда лор врачка кайрылуу керек. Ашказандагы эрозияны кандай дарылаш керек? Эрозияны дарылоодон мурун биринчи эрозияны чакырган Helicobacter pylori дарылаш керек. Өттү кантип дарыласа болот? Өттү дарыласа урса дезоксихолевая кислота ичип дарылаш керек. Анан туура тамактанып, жашоо образды жакшыртып дарылаш керек. Саламатсызбы байке? Мен 7 жылдан бери кыйналып жүрөм. Аябай арыкмын. Салмак кошо албай барып көрүнсөм баары жакшы деп чыга берет анализдерим. Эми Арыген мырза, бул жерде сизде балким гормондор өтө жакшы иштеши мүмкүн. Же болбосо сизде толук кандуу туура тамактануу жок болушу мүмкүн жашооңузда. Же жашооңузда өтө стресс абалдар болушу мүмкүн. Же тамак аш сеңирүү системаңызда бир маселелер болушу мүмкүн. Бул жерде эми сиздин абалды кененирээк талкуулап, кененирээк байкоо иштерин жүргүзүү керек да. Мага да мисалы ушундай арыктык менен көп балдар кайрылышат. Жакшылап подробный сурай келгенде эле проблемалар чыга келет. Ошол проблемалар жок кылганда эле кадимкидей салмак кошуп башташат. Гайморитти кантип дарыласа болот? Гайморитти дарылаш үчүн тез-тезден мурунду чайкап туруш керек. Болду хронический гайморит. Анан негизи мүмкүн болушунча канчалык мурдуңузду нымдап турсаңыз, канчалык көп чайкап турсаңыз, чимкирип турсаңыз, эмне гайморовая пазуха воспаление болбойт. Туназол деген майс доказанный препаратпы? Бул майс тууралуу билбейт экем. Остеомиелит оорусун кандай дарылар жана ыкмалар бар? Бул жерде эми негизи остеомиелитте барыңыздарга белгилүү болгондой, биздин эмне сөөктө воспалительный процесс пайда болот да бул жердечи негизичи.
ошол бактериялар себептүү пайда болот да, остеомиелит. Ошол себептүү бул жерде антибиотика терапия жүргүзүү керек, анан кошумча витаминди, кальций, магний ичүү керек. Ичим ката берет, ич катуудан кутулуу вебинарын көрүңүз. Сууну көп ичиңиз, клетчатка көп колдонуңуз. Бул өтө маанилүү. Анан активдүү болуңуз. Баланын денесинде ак нерсе көбөйүп жатат, бирок витилиго эмес. Балаңыздын денесине нымдоочу каражат эмолент колдонуп туруңуз. Күндөн сактаңыз. 6 жашта бала аппетит жок, арыктап атат, эмне витамин берсек болот? Биринчи очередь бул жерде анализтерин текшертүү керек. Ферритин, железа, фолиевая кислота, витамин Д'нын деңгээли кандай, анан ошого жараша витаминдерди бериш керек. Жөн эле өрө бербейчи. Балким балаңыздарда анемия бар, балким башка бир абалдар бар. Тизем ооруйт, хрустит, жидкость калбай калганда ошондой болобу? Албетте ошондой болот. Ошон үчүн сууну көп ичиңиз. Кичинекей кыздын башы биттеп атат, эмне кылсак болот? Башы биттеп жаткан болсо, сульсена деп аталган шампунь менен тазалоо керек. Менде узловой зоопу ушуга вет аптекада АСД деген вообще жардам бербейт. Аны колдонбоңуздар. Алдамчылар алар. Бүт ютубка чыгарып, каяктагы жанагындай возрасттагы адамдарды отзыв калтыртырып бүт сиздерди алдап атат. Мага ушул АСД деген сонун экен, мынакей отзывдарын карабайсың, мына орус аял түшүндүрүп берип атат го, ана мындай тигиндей деп. Урматтуу катталуучулар, алар сиздерге жардам бербейт ал нерсе. Ишенбеңиздер, алар жөн эле ошентип сиздердин ишенимиңиздерге кирип атат. Андай ветеринардык препараттар сиздерге кыпынчалык да пайда бербейт. Сиздерди тескеринче өлүмгө душар кылып коюшу мүмкүн. 1 жашта 6 айлыктан бери ич катат. Педиатрга айтсам дары жазбай жатат. Сиз кандай дары сунуштайсыз? Дюфалак сунуштайм. 6 айлык кызым эч нерсеге кызыгы жок, эч нерсе кармабай жатат. Эмне кылсам болот? Витамин Д берин улантыңыз. Көп эмизиңиз. Салмак кошуусуна көңүл буруңуз. Неврологиялык функцияларына көңүл буруңуз. Анан эми негизи ар бир бала ар кандай өнүгөт да. Кошунаңыздын баласы бир нерселерди кармап кызыгып атса, эмнеге мени кызыкпайт деп антип кыжалат боло бербеңиз. Бул да болбойт. Мен бутум ооруйт, экини төрөгөм, бутум тизеси намаз окуп жатканда кырс деген үн угула берет. Эмне кылсам болот? Витамин Д ичиңиз төрөгөндөн кийин. Боюмда бар, сиз айткан витаминдерди күнүнө 1 эле жолу ичем, 1 эле жолу ичесиз. Доктор, менин кызымдын бою жакшы өспөй жатат. Кызыңыздын бою генетикалык жактан атасы кичинекей болсо кызыңыздын бою да кичинекей болот. Бирок атасы узун болсо анда уже бул жерде кызыңызга кальций, магний, Д бериш керек. Калкан без тууралуу курс ачыңызчы дейт. Байкап көрөбүз. Сирке биттен кантип арылсак болот? Сульсена колдонуңуздар. 2,5 жашта кызым ыйлаганда бир көзүнө жаш топтолуп акпай калат. Эмнеден? Жаш агуучу каналдан маселе болушу мүмкүн бул жерде. Именно ошол баягы жаш агуучу канал болот жаш балдарда. Ошол жерин текшертип коюшуңуздар керек офтальмологко. Апам климакс болуп кыйналып жатат. Эмне кылыш керек? Фолиевая кислота ичиш керек. Буту зыркырап ооруп жаткан болсо, вольтарин деген май сүйкөш керек. Доктор, атамдын өтү жакшы иштебей, ашказан тамактарды ашкыла албай жатат. Өтү эмне себептен иштебей калышы мүмкүн? Өт эмне себептен иштебей калат? Сууну аз ичкенден иштебей калат. Өт эмне себептен иштебей калат? Өт майлуу тамактарды, ачуу тамактарды көп жегенден иштебей калат. Өт эмне себептен иштебей калат? Өт активдүүлүктүн жоктугунан иштебей калат. Мына ушул нерселер. Ушул нерселерди жок кылыш керек. Витамин Д-ни 4 айлык балага канча капля берсем болот? Кайсы формасын берейин деп атасыз? Бир каплясында канча элер алып бирдик кармалат? Булардын баарын такташ керек. Муундардын оорусу эмнеден болушу мүмкүн? Ревматез жакшы чыкты, эхо, ЭКГ да таза чыкты. Артрит болушу мүмкүн, артроз болушу мүмкүн, остеопороз болушу мүмкүн. Көп да муундардын оорулары бул жерде. Именно подагра болушу мүмкүн балким. Ошон үчүн мочевая кислотаны көрүш керек бул жерде. Витамин Д'нын деңгээлин көрүш керек. Кандай гана булчуң сөк системасына тиешелүү проблема болбосун, обязательно кальций, магний, Д3, фосфорду текшертүү керек. Көпчүктүн кайрылып кирип калганын кантип дарыласа болот? Томографиядан 108 градус искривление деген эч кандай жол менен дарылай албайсыз. Бул жерде уже сиз хирургиялык жол менен гана дарылаш керек. Эгер кандайдыр бир дискомфорт создавать этип атса. Прививка алган туурабы албаш керек деп көп угам. Албаш керек болгондо прививкалар бар, ала турган, сөзсүз ала турган прививкалар бар. Бул жерде уже ар бир прививка жөнүндө кенен маалымат дене бала курсунда айткам, ошол жактан көрүп алыңыз. Бала көп ыйлайт, невропатологко көрсөтүш керекпи? Эми бул жерде канча айлык бала? Ошого жараша болуш керек. Мисалы балада колика деген учур болот. 4 айлык, мисалы 2 айлыктан баштап 6 айлыкка чейин созулат. Бул учурда бул нормалдуу түрдө көрүнүш. Бирок андан да көп ыйлап жаткан болсо, албетте көрсөтүп койгон жакшы. Омега 3 витамин ушул эле ат менен сатылат. Карлсондун омега 3-ün сунуштайм жаш балдарга, тиги кош бойлуу аялдарга, бала эмискендерге, аял кишилерге негизи Nordic Naturals деп аталган компанияныкы жакшы. Доктор, балам 3 айлык, вигантолду канча капля берсем болот? Профилактикалык дозада 1 капляден берсеңиз болот. Эгерде балаңызда Д3 болсо, лечебная дозировканы такташ керек анализине жараша. Кызым 9 ай, кал слизисти былжырак болуп атат, кандай дарыласа болот?
Бул жерде сиздин кызыңыздын калы күнүнө канча жолу чыгып атат? Эгер 5 жолдан өйдө чыгып атса, сиз мектеп бериңиз. Бекчан, таксырым 8 ай боюнда бар, грипп болуп атат. Ой, таксырым 8 ай боюнда бар, грипп болуп атат. Эмне кылсам болот дейт. Эми сиз грипп вирусу менен конкреттүү именно грипп менен ооруп аткан болсоңуз, анда сизге ацетамивир деп аталган препаратты сунуштайм. Бирок гриппи же ОРВИ такташ керек бул жерде экспресс тесттин жардамы менен. Доктор, кызым басып кетип жатып эле жыгылып тиштерин сындырып алды. Дайыма эле өзүн өзү чалышып жыгыла берет. Башы көп жолу тийди жыгылган. Аябай ойлоно берем. Башын текшертип койсо болобу, зыян эмеспи? Кызымда эпилепсия бар, орточу түрү дейт. Эми бул жерде ачыгын айтайын сиздерге. Негизи башта текшерткенде жаш балдарга текшерте бербеңиздер, антип ойду келди элечи. Эми башын текшерткенде мисалы, башын текшертип кээ бир учурларда болот, качан операция жасаш керек же башка нерсе кылыш керек деген учурда текшертсе болот. Анан кичине сотрясение алып калды окшойт, жыгылып калды окшойт, анан минтип калды окшойт деп эле ара калып, башын МРТ кылдырып, баланы кыйнап, зачем аны, эмне кереги бар, эмне максатта андай кыласыздар? Башынан бир нерсе көрсөңүздөр, препарат берип жок кыла койбойбуз деп ойлойсуздарбы? Андай болбойт, андай препараттар жок, урматтуу ватталуучулар. С реактивный менен болок, анда уже бул жерде конкреттүү воспалительный процесс жүрүп атат сиздерде, уже бул жерде уже лечить этиш керек. Бул симптом көпчүлүк учурда артриттердин түрлөрүнө кирет. Балам ичи ооруп өтө берет, текшерилсек без глютен тамак ичсин дейт. Мен кандай тамактарды берем? Мисалы, каранан бери 2 сортко тамак жасап жатам. Урматтуу катталуучу, сиз ошол именно 2 сортто өтө көп болот да глютенчи, андан бетер ичиге өтөт да. Эгер целиакия деген диагноз коюлган болсо, сиз анда гречканын унунан жасап беришиңиз керек же күрүчтүн унунанбы, ошолорду жасап беришиңиз керек. Инсулиндин резистентность тууралуу макала же вебинар жазып чыгарыңызчы, хорошо. Кызымдын башы бит деп такыр эле кетпей. Ушу бит боюнча эне жана бала курсуна кошом жакында сабакчы. Сонун кылып баяндап берем, безопасный препараттар жөнүндө. Простат айга 25 жаштамын. Канча жашка чейин жашайсың простат менен? Простат менен 125 жашка чейин да жашасаңыз болот. Бул жерде эч кандай маселе жок. Болгону кичине мындай аракет кылып көбүрөөк басышыңыз керек. Көбүрөөк бассаңыз эле простаттан арыласыз. Анан эгерде вообще сидигиңиз чыкканда кан аралаш чыгып, ачышып, вообще болбой жатсаңыз, анда антибиотика терапия жүргүзүш керек. Сипрофлоксацилин деген таблетканы же болбосо уколун алышыңыз керек. Баланын тиши чыгып жатканда кандай кам көрүш керек, кандай май сүйкөсү болот? Эч кандай май сүйкөөнүн кереги жок. Эгер тиши чыгып кыжырдан вообще ыйлап жатса, ибупрофен берип коюңуз, ошол жетиштүү. Анан май сүйкөчтүн бул жерде эч кандай кажети жок. Анан кээ бир учурларда мисалы муздак бир нерселерди сыйпоо тоже жакшы жардам берет. Тырмагым сынып, чачым түшүп, тишим сынып, эмне кылсам болот? Анемияны дарылашыңыз керек. Мына бул жерде бирөө жазып атат, меники да ыйлай берет, невропатологко көрсөтүп келдим, дары жазып берет. Сиздерге эмне дары жазып берет эле? Кыйратып бир ыйлай турган, токтото турган дары жазып бермек беле? Новофен жазып берет да баягы эле. Новофен эмне кылат? Фен курамына өтө кооптуу препаратты камтыйт. Ал баланы аябай эле уктата берет, нервный системасын кадимкидей угнетать этип салат. Ал уже проблема, ал препарат. Бетим проблемный. Бетиңиз проблемный болсо жакшы кам көрүңүз бетиңизге. Барьер деген 2 литрлик фильтр бар, кувшин, ошону колдонсоңуздар болбойт, анын пайдасы деле жок, ачыгын айткандачы. Аны супер-пупер кылып деле тазалабайт. Конкреттүү профессионалдуу фильтр койдурушуңуздар керек. Балам ээрип калып жатат, эмне кылсам болот? 3 жашта ээритпеген аракет жасаш керек. Ыйлай турган факторлорду жок кылыш керек. Анемияны лечить этиш керек, витаминди бериш керек. Доктор, 8 жашар кызым ар дайым буту ушуй берет. Жылуу пайпак кийгизсем, комнатада олтуртта буту ушуп калат. Эмнеден болуш? Анемиядан болушу мүмкүн. Канча жашка чейин бериш керек балдарга Д витаминди? Ушусуну 2 жолу берилип жатат. 18 жашка чейин бериш керек, токтотпой. Бутумда варикоз пайда болуп баштады. Кандай кеңеш бересиз? Бутуңузга нагрузка келтирбеңиз. Ананас менен сүттү кошуп алып коктейль жасап ичиңиз. Себеби дегенде бромелайн деген фермент бар ананастын курамында. Анан эгерде 2 степень болуп кетсе, лучше хирургиялык жол менен лечить этиңиз. Башка эч кандай нерсе жардам бербейт. Анан башында башталып аткандарда кээ бир учурда лиатон деген майс бар, койсоңуз кичине бир симптомдорду азайтканга жардам берет. А так бир нерсени айтып коеюн, варикозду только хирургиялык жол менен эле арылыш керек, башка жол жок. Бул по фактум эле айтып атам да мен сиздерге, ачыгын элечи. Кандай умувалка колдонсом болот? Эми бул жерде сиздин бетиңиздин проблемный бетим деп жазган экенсиз, ал бетиңиз кандай, кургак териби же нымдуубу же эмне, кандай, же очень чувствительная кожабы же комбинированная кожабы, аны аныкташ керек. Келинчегиме консультацияга жалгызсаңыз болот, бетиңизди аныктап берет кандай тип экенин. Анан ошого жараша умувалкаларды тандасаңыз болот. Таза беттин сырлары деген китепти окусаңыз да ошол жакта бар умувалкалар.
Анан бетинде мисалы маселеси бар адамдар ар кандай мисалы угризи бар адамдарга башкача умывалкалар сунушталат, бетинде тактары барларга башкача, купероз барларга башкача. Бул жерде уже конкреттүү косметологдун кеңеши керек. Менин балам 3 жашта, 1 жаштан бери күн алыс мурду канат. Эмне кылыш керек? Обязательно общий анализ крови тапшырыңыз, икоглограмманы тапшырыңыз. Прививка тууралуу эне жана бала курсунан кенен билсеңиз болот. 21 жумалык боюмда скрининге түшсөм медициналык терапия болчу. Эмне кылсам болот баланын ден соолугу жакшы болуш үчүн? Эми бул жерде сиз эч нерсе кыла албайсыз. Өзүңүздүн ден соолугуңузду жакшы караңыз. Кош бойлуу учурда бардык витаминдерди толук кандуу принимать этиңиз. Ошол нерсе жетиштүү. Доктор жумушка байланыштуу кечке түтүн, ыш түтү иштегенге туура келет. Кечинде айран ичип жатсам эртең менен оозума ачуудам келип калат. Башка эмне ичсем болот? Эми бул жерде сиз оозуңузга ачуудам келбеш үчүн герб деген ооруну дарылашыңыз керек. Сизде герб деген оору бар. Бул жерде сиз ойлобоңуз айрандан эле ушундай болуп атат деп. Же айран ичпей калган күнү оозуңузга вообще ачуудам келбейби? Ошону айтсаңыз. Вигантолду 2 жаштагы балага канча капля беребиз? Эгер профилактикалык дозада берүүнү кааласаңыздар 3 тамчыдан берсеңиздер болот. Балам 2,5 жашта бат-бат обструктивный бронхит боло берет. Бронхимуналык курс кылып берип жатам, жардам бербейт ал. Дренажный массаж жасаңыз конкрет түрдө бул жерде негизи көпчүлүк учурда обструктивный бронхит вирустарга себептүү болгондуктан бул жерде ингаляция кылыш керек болот. Обструктивный бронхитте конкрет түрдө биоритуал менен ингаляция сунушталат. Эгер реалдуу турда обструктивный бронхит боло турган болсочу. 3 айлык балага жөтөлгө эч нерсе бербей эле дренажный массаж менен сакайтсак болобу? Албетте болот. 3 айлык балага. Анан көп эмизиш керек. Бирок эгерде бактерия болуп атса, температурасы 39тон жогору болса, бул жерде уже конкреттүү антибиотика терапия башташ керек. Оозго ачуу нерсе келип албетте кекеткен эмне себептен болот? Ашказандагы маселелер себептүү болот. Көпчүлүк учурда гастроэзофагальный рефлюкс деген оору себептүү болот. Аденомиоз, эндометриозго кандай дарылануу керек? Бул жерде негизи кээ бир учурларда бул абалдарда прогестерон кармаган препараттар сунушталат. Ошол препараттарды гинекологдун көзөмөлүндө колдонуш керек. Балам 4 жашар, D3, кальций, магний норма канча болуш керек? Бул жерде кайсы лабораторияга тапшырасыз? Ошол ар бир лабораториянын референсный значениясы ар кандай болот да. Негизи D3 мүмкүн болушунча 60-70тен жогору болуш керек. Магний, кальцийлери 2ден жогору болуш керек. Эми ар бир лабораториянын өзүнө кайтат бул жерде. Доктор, менин боорумда киста бар экен, эмне кылсам болот дейт. Байкап туруңуз кистаңызды, тарттырып УЗИ кылып туруңуз 3 ай сайын. Эгер чоңоюп атса, боордун функциясы начарлатып атса, анда уже бул жерде айла жок, удаление кылыш керек. Кан тамырдай болуп чылат экен, кармасаң колуна илинет. Эмнени жазып атасыз бул жерде? Мен түшүнгөн жокмун, урматтуу батталуучу. Балам 2 жаш 10 ай кыш ичи көп ооруду. Иммунитети кантип эффективдүү көтөрсөк болот? Витаминди беришиңиз керек, анемияны дарылашыңыз керек. Сөөктү кайнатып берүүнү сунуштаган педиатр ар 3-4 күндө. Ооба, педиатр жакшы нерсе сунуштаптыр. Ошентип кайнатып бериңиз сөөктү, холодец жасап бериңиз. Давлениям көтөрүлө берет 160-140ка чейин. Эмне кылуу керек? Себебин кантип билем давление эмне себептен болгонун? Урматтуу катталуучу, 25 жашта болуп алып давленияңыздын көтөрүлгөнү бул жакшы эмес. Ушинтип жап-жаш болуп алып давление болуп жүрсөңүз, бул уже конкреттүү ойлоно турган абал. Сизде скорее всего менин бул албетте мен текшерип көрбөгөндөн бир нерсе деп конкретно айта албайм, бирок ошентсе дагы сизде именно бөйрөгүңүздөгү артерияларда маселе болушу мүмкүн. Ошол себептүү давлениеңиз көтөрүлүп атат. Анан албетте себебин аныктап кардиологдун көзөмөлүндө дарыланышыңыз керек. Кан басымды көзөмөлдө деген курсунда көрсөңүз сиз үчүн көп пайдалар бар ошол жакта. Менин боюмда 28 грипп болуп жатам. Кандай дары ичсем болот? Тамагым ачыш, мурдуман суудай эле шырылдап алып жатат. Мурдуңузга аквамарис тамызыңыз, тамагыңызга аквалор чачыңыз, ромашка чай ичиңиз, тоок шорпо ичиңиз болду, башка дарынын кереги жок. Эгерде вообще башыңыз ооруп, кыйналып, таскайт этип жатсаңыз, парацетамол кичине ичип койсоңуз болот. Болду, башка эч нерсе кереги жок. Анан министри антигриппин дегендерди ичип жүрбөңүз, балаңыз үчүн кооптуу болот, урматтуу батталуучу. Мен 3,5 жашта сүйлөй элек, баланын башында кара куш мези жагына киста бар. Врачтар киста баштын тамырларын кысып сүйлөбөй жатат деп айтышты. Киста жөнүндө кененирээк маалымат берип койсоңуз сонунчу. Эми киста бар болсо бул жерде киста өзүнөн өзү пайда болот же өзүнөн өзү жок болуп кете турган нерсе да. Бул киста бар экен деп кистаны ойлонуп жүрө бергенде эч кандай толк жок. Ачыгын айткандачы. Кистаны жөн эле байкап туруңуз. Чоңоюп атабы же кичирейип атабы? Чоңоюп атса анда ошол врачтар, нейрохирургтар көрүп операция кылып жок кылыш керек аны. Каймарт жөнүндө айтып кеттим. Апам ооруп жатат, бутунан баса албайт, диагноз артрит. Башында да киста бар, томографияга түшкөнбүз. Врачтар операция деп коюшту. Сизге кантип жолукса болот анализдерине көргөзгөнгө. Эми мага жолукканда эч кандай деле толк жок, урматтуу Айлазат айым. Бул жерде мен эми мага жолукканыңыздарда мен баягы албетте өзүмдүн кеңештерим берем, бирок мага жолукканда
баягы апаңыз базып кетип же кистасы жок болуп кетиби деген нерсе жок да. Бирок кээ бир вопросторуңуздар менен медлит тиркемеси аркылуу консультацияга жазылсаңыздар болот, онлайн консультацияга. Азыркы учурда бала температура 7 жашта тиши ооруп алып барса молочный зуб удаление кылды, линкомицин 250 менен капсула жазды, болобу ушуну берсем. Эгерде уже конкрет түрдө бактерия күчөп кетпесин, шишип кетпесин алдын алыш керек дей турган болсо, эми стоматолог назначение кылган болсо, антибиотика терапия тишти удаление кылгандан кийин сунушталат. Байке, саламатсызбы, мен 7 жылдан бери. Урматтуу Арген мырза, мен сиздин сурооңузга жооп берип кеттим. Экинчи жолу жазып жатасыз. Же мен өйдөнкү суроолорду окуп атам кайра. Прививка тууралуу айтыңызчы деп Лианов деген адам 2-3 жолу жазыптыр. Эне жана бала курсунан окуңуз деп сизге 2-3 жолу жооп бердим окшойт. 3 жашар кыздын тиши чыкпай жатат, шилекей өтө көп агат. Бул жерде уже проблема. 3 жашар болуп калганда шилекей агып тиши чыкпай жатса, бул уже проблема. Бул жерде уже конкрет түрдө урматтуу Санжарбек мырза, кызыңыздын кайсы анализдерин тапшырдыңыздар, кайсы анализдердин результаттары бар, көрсөтүңүздөр результаттарын, консультацияга жазылыңыздар, кененирээк талкуулашыбыз керек. Буттарым шелушение болуп атат, кожам кургап жатат. Суу көп ичиңиз, нымдоочу каражат колдонуңуз. Сиз сунуштаган детский дытерни кайдан алсак болот? Эми любой жерден алсаңыздар болот. Мен сунуштаган жерди, мен сунуштаган витаминдерди. iHerb деген атайын онлайн дүкөнгө кириңиздер да ошол жактан заказ кылып, үйүңүздүн эшигине чейин алып келдирсеңиз болот. 8 балам 8,5 айлык Вигантолду канча капель бериш керек? Эгерде профилактикалык дозада берүүнү кааласаңыз 2 тамчы берсеңиз жетиштүү. Салмаспы, кызым 1 жаш 9 ай, тырмактар сына берет, железо жетишпейт, анемияны дарылоо керек. Менин кызым 10 жашта, 4 жаштан баштап мурду тынбай лечение кылдык, болбоду дейт. Аллергияны аныкташ керек, кайсы затка аллергия бар экен. Эгерде жок, аллергиясы жок эле жөн эле ушинтип агып аткан болсо, анда уже бул жерде именно могу жаш агуучу каналын текшериш керек. Тигүүчүмүн, желкем уюп ооруй берет, остеохондроз бар экен. Остеохондроз деген диагноз жок. Антиостеохондроз бар экен деп бүт алдап кое берет карапайым адамдарды ушинтип. Ишенбеңиз, ким айткан болсо да ошону. Бул жерде сизде миофасциальный синдром болуп атат. Именно ушинтип отура бергениңизден бүкүрөйүп, булчуңдарыңыз иштебей, спазм болуп калган. Гимнастика кылып туруңуз ошон үчүн. Баланын кишечниктеринде воздух бар экен, дайыма эле ичи курулдай берет, 3 жашар. Эмне кылыш керек? Масло вазелиновое ичине сүйкөп алып туруп, массаж жасашыңыз керек ичине. Буттарын көтөрүп осуртушуңуз керек балаңызды. Доктор, балама 5 ай болот жакында, бети аллергия болуп жатат. Педиатр Флуцинар Н жазды берген. Бирок инструкциясын 2 жашка чейинки балдарга колдонууга болбойт экен. Фенистил колдонсоңуз болот. Доктор, башым айланып ооруп атат, оорусу басылбай калып атат. Эмне кылсам болот? Ашказаныңызда хеликобактерди дарылап, витамин B12 ичип, анемияны дарылашыңыз керек. Уулум 7 жашта, кычкыл нерселерге жакын, витамин С кошумча беришиңиз керек. Денеме ак точка көбөйүп, колума да, бутума да 30 жылдык стажы бар, врачка дерматолог көрдүм, дары майыс жазып берген, колдон пайдасы жок, кетпейди. Ал витилиго, эгерде ошондой болсо. Витилигода негизи апзелура деп аталган майыс жардам берет. Кызым 3 жаш, чачы суюк, жакшы чыкпай атат. Витамин D беришиңиз керек. Менин балам 6 ай, аласы кызара берет. Бепантен сүйкөсөм кетпей койду. Памперс кийбей калдык, жалайык колго жууйм. Айлам кетти, синафлан сүйкөдүм, кетти кызарган. Азыр синафлан сүйкөбөй койсом кайра кызарып атат. Урматтуу катталуучу, синафлан сүйкөбөңүз ал жерге. Аны конкрет түрдө ал жерде балким грибкой инфекция болуп атат. Анан сиз жалаяк малаяк колдонбоңуз, сизден сураныч. Мен сизге бибикиттин, лаволардын, эмне памперстерин колдонууну сунуштайт элем. Ошолорду колдонуңуз. Жалаягыңыз сиз жалаяк колдонгон менен ал ошол раздражение кылып атат. Анан балаңыздын көтөнүн кирсамын, медсамын бир нерселер менен жуубаңыз. Сизден сурант, жөн эле суу колдонуңуз. Жөнөкөй эле суу. Ошол баланын көтөнүнө ар кандай самындарды, бир умывалка, бир нерселер тийгизе бергенден ушундай болуп атат. Анан атайын жаш балдардын ошол интим органы үчүн каражаттар бар, ошолорду колдонуңуз. Анан албетте сөзсүз түрдө нымдоочу каражат колдонуңуз ал жерде. Анан кийин бир нерсени билип коюңуз. Кандида деп аталган грибок да ушинтип кызарууну чакырат. Опасный, муну көрсөтүп коюңуз инфекционистке бир жолу. Төрөгөндөн улам пайда болгон геморройду интим гимнастика менен айыктырса болбойт. Геморройду эмне кыласыз? Бул жерде геморройуңуз жүрө берет ошол боюнча. Только кагаз тийгизбеңиз, туалетная бумага, газета, эски куску тетрадтардын кагаздары, китептердин кагаздарын тийгизбеңиз ануска. Болду, ошол эле. Только суу менен жууңуз, и все. Башка эч кандай нерсе жардам бербейт бул жерде. Интим гимнастика, мисалы кегел көнүгүүлөрүн жасоо менен ооба кичине сфинктерди бекемдейсиз, бирок геморройду кетирем деп ойлобой коюңуз. Анан эгер вообще эле дискомфорт болуп, канап, манап ушинтип атсаң да хирургиялык жол менен алдырыш керек аны, лазер менен. 20 күндүк балам түнкүзү мурду бүтүп кыйналып атат. Эмне кылсам болот? Аквамарис тамызыңыз мурдуна.
баланын оозунун айланасы көгөрүп калган эмнеден, жүрөгүндөгү пароктон болушу мүмкүн. Эми себептерин да аныкташ керек. Анан кээ бир учурларда 3 айлык болуп атса, эми көпчүлүк балдардын баягы жүрөк кан тамыр системасы, нерв системасы толук өнүкпөгөндүктөн мындай абалдар боло берет. Байкап турушуңуз керек башка симптомдорун дагычы. Кызым 1 жаш, такыр витамин бербедим. Витамин D 4 тиш эле бар. Кайсыл витамин? Неге сиздер ушинтип кызыңыздарда бир маселе болгондо эле анан ойлонуп баштайсыздар, витамин бериш керек экен депчи. Бул жерде сиз кызыңыздын витамин Д'син текшертиңиз. Уже конкреттүү түрдө маселе болушу мүмкүн. Бирок 1 жашта 4 тишөө чыкса, бул деле нормалдуу түрдө көрүнүш. Анан Д3-ни берүүнү кааласаңыз, 1 жашар кызыңызга 3 тамчыдан берсеңиз жетиштүү болот. Профилактикалык дозада. Бирок кызыңызда витамин D аз болсо, лечебная дозировка деш керек. Анда уже доза вообще башкача болот. Анализ тапшырыш керек. Мен балам 6 жашта, 1 жылдан бери моллюска чыгып кетпей жатат. Врачтар ацикловир жазып берди, бирок таасир бербеди. Салициловая кислота, салициловая мазь колдонуш керек моллюскада. Салициловая мазь эффектүүдө. Кандайсыздар? Төрөттөн калган дактарды кандай жолдор менен кетирсек болот? Беттеги тактар тууралуу чындык деген вебинарды көрүңүз. Ошол жакта конкрет түрдө кеңештер берилген. Төрөттөн калгандан кийин тактарга сонун каражаттар айтылган. Сибирский здоровьянын дарылары фуфло, бат, аларды колдонуу эч кандай бир нерсеге жетебиз деп ойлобой эле коюңуздар. Хоть аларды сиздерге академик жазабы, профессор жазабы, ким гана жазбасын, фуфло болуп эсептелет. NSF сертификаты жок Сибирский здоровьяныкын, сиздерге айтып коеюн ошону. Анан сиздер эми батты колдонгондо жөн колдонбойсуздар да, көпчүлүгүңүздөр аны дары катары колдоносуздар да. Бир ооруман кутулайын, же жөн эле баягы мага чөтө жакшы тамак жебей атам, ошого ушул батты ичип турайын Сибирский здоровьяныкын деп колдоносуздар. Жок, албетте. Сиздерге ал Сибирский здоровьянын препараттарын саткандар кулагыңыздарга лапшаны илип туруп, могу ооруңду дарылайт, тигиңи дарылайт деп туруп сатат да, анан аласыздар да, айла жок. Антпесе албайсыздар да. Ошого андай ооруларды дарылайм деп эч ойлобой эле коюңуздар. Ооздун көңдөөлөрү шишип кетсе эмне кылыш керек үй шартында? Эгерде аллергия себеп шишисе, дезлоратадин ичиш керек. Угулбай жатат дейт. Угулбай жатабы үнүм менен сиздерге? Интересно. Угулуп жатабы, урматтуу катталуучулар? Жазып коюңуздар. Же угулбай эле мен жөн эле өзүм менен өзүм сүйлөшүп отурамбы? Угулуп жатабы менин үнүм? Бул жакта бир катталуучу угулбай жатат деп атат. Угулуп атат. Все, чоң рахмат анда эмесе. 300дөн ашык комментарий болуп кетти. Кыска нуска жооп бергенге аракет кылайын, ошентип жетишип калайлы бүгүн, Каерге келип токтодум эле мен эми. Ушинтип өзүңүздөрдө проблема болуп атса, все, таап алдым. Мен бир тууган 7-класс иним бою өспөй жатат. Азыркы учурда бою 1,50. Классында балдар узун болуп кеткен, иним болбой эле дары ичейин деп атат. Дары зыян, болбойт десек да витамин депчи дейт. Ошол себептен мен эмнени сунуштайм? Ооба, ичириңиздер, витамин D ичириңиздер, кальций ичириңиздер, магний ичиңиздер. Булар реал түрдө боюна канчалык бир деңгээлде пайдасын берет. Балам суу ичпейт, такыр. Ширин кылып берсем да ичпей кыйнайт. Кандай кылсам болот? Искусственник, нан, каша берем. Ичи тез катат. Глицерин куюп ичин чыгарам. Туурабы? Туура эмес. Туура эмес албетте. Бул жерде сиз балаңызга сууну обязательно ичиришиңиз керек. Болбойт сууну ичирбесеңиз. Сууну таптакыр ичпесе бул уже проблема. Бул жерде ширин кылып берүүнүн эч кандай пайдасы жок. Анан бир нерсени билип коюңуз, урматтуу катталуучу. Сиз демек баланын сууга болгон каалоосун жоготуучу кандайдыр бир азыктарды берип атасыз да. Мына ошол себептүү бала сууну ичпей жатат, урматтуу катталуучу. Анан эгерде баягы ичи тез катып жаткан болсо, жашылча жер жемиштерден көбүрөөк бериңиз. Сапаттуу пюрелерден алып бериңиз. Гербердин пюрелеринен, Кабританыкынан, Флевр Альпиндин печеньеларынан бериңиз. Аябай жакшы ошолор. Вигантолду Москвадан алдырдым эле. Боло берет аны эгерде берки мен айткан мерктикин таппасаңыздар. Мен балдарым көп чөтөлүп грипп болуп кантип иммунитетин көтөрсөм болот? Биринчи очередь сиз балдарыңыздын иммунитетин көтөрбөй өзүңүздүн медициналык сабаттуулугуңузду жакшыртышыңыз керек. Эне жана бала курсуна катышыңыз. Ошондо сиз уже балаңызда эмне проблема болуп атканын билип каласыз. Анан сизге сунушум, балаңыздын иммунитети мыкты болуусун кааласаңыз, балаңызды бассейнге бериңиз, балаңызды көп сейилдетиңиз, балаңызды жакшы уктатыңыз, уктоочу бөлмөлөрүнө көңүл буруңуз, тамак ашына көңүл буруңуз, суу ичүүсүнө көңүл буруңуз, балаңызды стресс кылбаңыз, көп ойнотуңуз, көп поддержка бериңиз, мактаңыз, көп күлүүсүн шарттаңыз. Мына ушулар реалдуу түрдө иммунитетин жакшыртат. Анан витаминдерге келе турган болсок, эмне? Витамин D, железо албетте иммунитетти реалдуу түрдө жакшыртат. 1,5-2 айлык боюнда бар угроза болуп калыптыр. Дифастан деген дары жазып берди, дарынын пайдасы
дарысы барбы? Жуфастан дарысы бул далилденген препарат. Бул эмне кылат? Бул препарат боюңуздан тиги түйүлдүгүңүз түшүп калбоосун алдын алат, ошол эле. А так далилденген препарат. Эгер гинекологуңуз сага көрсөтмө бар, ырыскүл, ичишиң керек жуфастан деп жазган болсо, акылдуу болбой лучше ичишиңиз керек бул жерде. Балам тамак ооруп жатат, эмне кылуу керек? Тамагына аквалор чачыңыз. Эгерде вирустар себептүү болуп атса, анан эгерде бактерия себептүү уже стрептофарингит болуп атса, стрептококктун айынан тамагы ангина болуп, танзилит болуп атса, анда бул жерде антибиотика терапия жасаш керек. Менин кызымдын саргайганы жакшы кетпей жатат. Кызым 1 ай болду. Эмне кылсак болот? Фототерапия кылыш керек. Кызым 4 айлык, артта чач чыкпай жатат. Аквадеттин дытыр берсем пайдасы жок. Эмне кылсам болот? Вигантол бериш керек. Балам двухсторонний атитив атисфен деген капля жазып берген эле, жардам бербей эле, эки колум ыйлаганы басылбай жатат. Балам 1 жаш 6 ай. Балаңызга ибуфендин сиробун бериңизчи, панадол бериңиз оорусун кетирүү үчүн. Анан атитте негизи жакшыраак лор врачка барыңыз. Конкреттүү түрдө нормальный дарылаш керек бул жердечи уже. Катуу ыйлап атса. Өттө таш болсо ташты алдырса болобу? Өтсүз адам жашай алабы? Өтсүз адам беймарал жашай берет. Өтүңүздөрдөгү таштар приступ бердиби? Всё. Абсолюттук показания. Барыңыз дагы өзүңүзчө кыйын болбой акырын хирургка барыңыз да, давай удаление кыл деп удаление кылдырып салыңыздар. Лапароскопический жол менен. Болду. 1 жол приступ берген ташты жүрө бербеңиздер. Экинчи жол приступ берип өлүп калганга чейин. Ошон үчүн сразу операция кылдырыш керек. А приступ бербеген эле жөн эле УЗИден чөтө өтүңдө ташың бар экен деп койсо, бара калып алдыра калбаңыздар. Приступ бербегенге чейин жөн эле алдырбай эле коюш керек. Себеби дегенде өттөгү таштар деле эрип кээде жок болуп кетет өзүнөн өзү. Урсасанын таасири берип кетип кээде. Smart Rich фуфло. Кофелерин ичпеңиздер, эч нерсесин ичпеңиздер. Албетте дарылануу максат. Анан кийин жок доктор, мен Smart Rich'ти ичпесем өлүп калайын деп атам. Smart Rich'ти ичпесем башкача болуп кетип атам. Өзүмү баягы толук кандуу сезе албай жатам. Ичип эле турайынчы, албетте анда өзүңүз билесиз, урматтуу катталуучу. Бирок бир ооруну дарылайт деп ичсеңиз пайда бербейт, ачыгын айтып коеюн. Жөн эле акчаңыз кетет. Ошол компаниянын эмне байытасыз. Кызым кан аз экен, кандай витамин берсем болот? Бул жерде кан аздыкта витамин жардам бербейт. Бул жерде темир кармаган препараттарды бериш керек. Кайсы препараттарды? Айранап, сидефер, ферросанол деген препараттар бар. Мына ошолорду берсеңиздер болот. Ферсинолго окшогондор фуфло, алар пайда бербейт. Боорду тазалаш үчүн сүлөк анын кайнатып ичсе жакшы дейт. Сулуунун овсянканы айтып атасыз ошондо, эми ачыгын айтып коеюн, сиздин бооруңуз тазалоого муктаж эмес. Эч кимиңиздер ойлобоңуздар, очищение печени деген нерсеге ишенбеңиздер. Боор сиз кайнатып, майнатып, чайпай ичпесеңиз деле ал өзүнөн өзү тазалап алат. Сиз антип боорумду тазалайм деп бир нерселер жасабай, кайра ошо бооруңуз жакшы иштөөсүн шарттай турган нерселер жасаңыз. Жакшы тамактаныңыз, майлуу тамактан алыс болуңуз, газировкадан алыс болуңуз, активдүү болуңуз, жашоо образыңызды жакшыртыңыз, дени сак жашоодо жашаңыз. Бооруңуз өзү эле өзүнөн өзү идеалдуу форматта сиздин жардамыңыз жок эле тазалап алат. Жазгы аллергияга алдын алып кантип даярданыш керек? Иммуноглобулин сайдырыш керек. Кайсыл чөпкө аллергия бар болгон болсо, ошол аллергияны аныктап туруп. Муундарым жылып ооруйт, 19-дамын. Медрол ичсем зыян жокпу? Зыян, ичпеңиз аны. Ибупрофен ичиңиз. Хронический ЖДА диагноз койду, 2,5 экен. Ошо да мына. Сорбифер дурлез, фулконазол. Сорбифер дурлез далилденген препарат. Доказанный, баарын колдонсоңуз болот. Таваник дегенде вот проблема, ошону колдонбой эле коюңуз. Кызым менен балам тирнактарын жейт, эмне кылсам болот дейт. Эгер кызыңыз менен балаңыз тирнактарын жеп жаткан болсо, бул жерде анемия барбы жокпу аныктаңыз. Анан экинчи себеп, психологиялык жактан да балдар ушул нерсеге көнүп алышы мүмкүн. Ошого тирнактарын чиштеп жаткан болсо, тирнактарыңарды чиштебегиле деп айтышыңыз керек, көндүрүшүңүз керек. Бул жерде только ушундай жолдор менен гана эмне жардам бере аласыз. Эрозия боюнча айтып коесузбу, күйгүзүш керекпи? Эми эрозия боюнча айта берип тил тешиле турган болду, ачыгын айткандачы. Эрозияны күйгүзпөңүздөр. 99% учурда эрозия бул нормалдуу түрдөгү ар бир аялда кездешүүчү процесс деп айтсак деле, көпчүлүк аялдар бара калып гинекологко 5000 сомду карматып, күйгүзчү, калашыңдай күйгүзчү деп күйгүзүп жөн эле кыйналышат. Эрозия андай кыла турган нерсе эмес. Эгерде сизге баягы кальпоскопия кылганда ооба сенен эрозия чыкты дедиби, болду. Анда бул жерде сиз тест Папа Николау деп коет. Пап тест деп коет. Пап тест тапшырыңыз.
пап тест тапшырганда ал жакта эч кандай проблема жокпу, анда болду, все, проблема жок. Бул жерде күйгүзүп эч нерсенин кереги жок. Анан кийин пап тест тапшырыңыз, положительный чыкты, аякта проблема деп чыкты. Анда эмне кыласыз сиз? Анда уже биопсия кылыш керек. Анда биопсия кылып аныкташ керек. Раковый клеткалар жокпу. Биопсия отрицательно чыктыбы, болду, жыргап жүрө бериңиз. Эрозияңыз бул нормалдуу түрдө көрүнүш. Анан бир нерсени айтып коеюн. Бир учурда бирок обязательно күйгүзүш керек. Качан күйгүзүш керек? Качан жыныстык катнаштан кийин обильный канап атса, болду, ошол учурда күйгүзүш керек. Бул абсолюттук көргөзмө. Эрозияны күйгүзгөнгө болду. Бул жерде уже разговор жок. Түшүнүп атасыздарбы? Болду. Эңгизип жатканда хижама жасатса болбойт. Кызым эч эле сүтүн ичпей жатат. Смесь нам без лактоз ойгоо кезинде эч эле ичпейт, уктап барат, ичет. Эмне себептен айтып жатат? Эми бул жерде кызыңыз өзүнө ыңгайлуу учурду таап ичет да, анан бирок сиз бул жерде негизи туура бергенге аракет жасашыңыз керек. Ойгоо учурунда балким курсагы ток болушу мүмкүн. Ар кандай факторлор таасир берет эми бул жердечи. Кызым 4 айлык, невропатолог мышцалар орточо слабый, массаж алгыла деген. Кайненем албай деле койсок болот дейт. Кайненеңиздин башы иштейт экен. Кайненеңиздин айтканын кылып, өзүңүз үйдөн массаж жасаңыз булчуңдарына. Бул өтө маанилүү. Өзүңүз жасаганды үйрөнүп, өзүңүз жасаңыз. Ар бир эне баласына өзү жасаш керек массажды, бирөөлөргө алып барып жүрбөй. Анан кээ бир учурлар болуп калат. Айла жок массажистке барган эми ал эмне необходимость эле жок ал нерсе көпчүлүк учурдачы. 2 жашта грипп болуп мурду алып жатат. Кайсыдары берем? Аквамарис тамызасыз. Балам 1 жаш, аппетит жок, тамакты оозуна салып чыгарып салат. Не кылсам болот? Железо беришиңиз керек, анемияны дарылашыңыз керек, витамин С беришиңиз керек. Балам 5 жашта, кечинде уктап жатканда тишин кычырата берет. Эмнеден баштоо керек? Бул жерде негизи баланын тишинин кычыратуусуна эң негизги себеп болгон фактор бул баладагы психологиялык абал. Көпчүлүк учурда ушундай болушу мүмкүн. Курт эмес бул жердечи көпчүлүк. Анан ашказан ооруларында ушундай болушу мүмкүн. Сизге бир суроом бар эле, жооп берип коюңузчу. Сураныч дейт бул жерде Жумагүл деген атталуучу. Балам 1 жаш 6 айлык. Өзүнүн аты менен чакырса карабай жатат. Өтө кыжалат болуп атам. Эми бул жерде сиз балаңыздын өзүнүн аты менен чакырбай, лучше бир сөздү сүйлөп көрүңүз. Бир сөз сүйлөгөндө карап атабы, болду, проблема жок. Ал не обязательно сиз ал атын азыр билбейт өзү. Ал антип сиз 1 жаш 6 айлык балаңызды чоң бир баладай көрүп, андай мамиле кылып, өзүнүн аты менен айтып андай кыла бербеңиз. Ооба, ал чакырсаңыз карап калат кийинчерээк. Бирок азыр бир нерсени байкаңыз. Балаңыздын өзүнүн аты менен чакырса келбей атабы, анда айтыңыз, тетигини алып берип койчу, муну алып берип койчу деп бир реакция кылганда, сиз сүйлөгөндө мындайча айтканда сизди карап реакция кылып атса, баланын кулагы жакшы эле угуп атат, проблема жок, өзү сүйлөйт. Прививкалар боюнча эне бала курсунан кенен алсаңыздар болот. Ооруган жерлерим өтө көп. Консультацияга жазылып баарына жооп алсам болобу? Эми консультацияга жазылганда, урматтуу катталуучулар, мындай да. Консультацияга жазылганда конкрет түрдө бир проблеманы решать этишибиз керек биз. Мисалы, сизде 20 проблема болушу мүмкүн. Бир консультацияда эгер 20 проблеманы решать этебиз деп аракет кыла турган болсок, бирөөнү решать эте албай калабыз. Чаташып, каша болуп проблема болот бул жерде. Ошого не кылабыз? Консультацияга жазылгандан кийин, онлайн консультацияга жазылгандан кийин конкреттүү түрдө бир проблемаңызды коесуз. Доктор, мен могу консультацияга мына могу проблемамды чечиш үчүн сага жазылдым. Давай, чеч ушул проблеманы деп мага коесуз конкреттүү түрдө. Анан мен ошого жараша өзүмдүн аракеттеримди жасайм, кеңештеримди берем. Анан сиздер бир консультацияга жазылып, жанагынтип 30 проблеманы айтсаңыздар, уже мен деле ал жакта уже баш айланып, уже неден баштоо керек, эмне кылыш керек экенин эмне билүү кыйын болуп калат. А мен бирок ошол сиздин койгон конкреттүү бир проблемаңыздын үстүндө конкреттүү түрдө башка изилдеп суроолорду берем, башка кылам, ар кандай эмне анализдерди көрөбүз, анан ошого жараша иш кылабыз. Бет ийим өтө проблемалуу, угры чыга берет, анда майлуу экен. Бул жерде мен сизге сунушум Акне китебин окуңуз. Пычы чыгып калды дейт, 56 чыкты дейт. Буйруса 1 жумадан кийин жазылдым приемго дейт. Эмне кылсам болот? Санкт-Петербург шаарындамын. Вирустун канчалык коркунучу бар. Эми дарылатсаңыз, албетте айыгып кетесиз. Кооптуу деле эмес, бирок негизи бул ВПЧ деле жөн жуга бербейт. Негизи өзүңүз билесиз эмне себептен мынтип жугуп кеткенин албетте. 8-9 жаштагы балдарга канча капля бериш керек? Вигантол дейт. Сиз профилактикалык дозада бере турган болсоңуз, 8-9 жаштагы балдарга 4 тамчыдан берсеңиз жетиштүү. 11 жаш 9 жаштагы балдарга ДТР берсеңиздер болот. ДТРни чоң кишиге ичинде ичсе жакшы сиңеби организмине? Жок, жалган. Эртең менен ичиш керек. Баланын бети кызыл кантип кетирсек болот?
ата диярым коюшуңуз керек. Ич каткан 6 жаш кызым эмне бериш керек? Дюфолог бериш керек. Саламатсыз, балам 7 жашта аллергический ринит кантип аяктырсак болот? Лор врачка барыш керек. Аквамарис тамызып тез-тезден балаңыздын мурдун нымдап турушуңуз керек, аллергенден сактанышыңыз керек. Көп жел чыкса эмне болот? Смекта ичишиңиз керек. Көп жел чыкса иче карныңызда метеоризм деген абал пайда болгон. Ошону кетириш үчүн смекта ичиңиз. Прививка жөнүндө айтып бергем, эне бала курсунан көрүп алыңыз. Мурун акканда кайсы капли жакшы дейт. Аквамарис жакшы, аквалор жакшы, ошолор менен эле чайкап туруңуз. Анан кийин вообще эле аккан болбой жатса, более күчтүүрөөк каалап атсаңыз, анда синупред деген кислометазолин кармаган препаратты колдонсоңуз болот. Псориаздан кантип айыкса болот? Псориаздан биротоло айыкпайсыз, ачыгын эле айтып коеюн. Псориазды жоң гана чыгарбай жүрүш керек, контролдоп, көзөмөлдөп жүрүшүңүз керек болду. Стресс болбошуңуз керек, теринин нымдуу кармаш керек, анемияны жок кылыш керек, D3 ичиш керек. Все, болду, башка эч кандай жол жок. Псориазың 100% кетет, анан мындай тигиндей дегендер баары алдамчылар. Псориаз барлар айтып коеюн, сиздерде бүт витамин D жетишсиз болот. Витамин D'ны ошон үчүн сиздер лечебный дозировка ичишиңиздер керек. Геморройду кантип дарыласа болот? Геморройду ачыгын айтканда эгер канап жаткан болсо, башка болуп жаткан болсо, анда хирургиялык жол менен. Менин кызым 15 күндөн бери жөтөлү басылбай жатат. Амоксаслин боромгексин бердим. Эми бул жерде басылбай 15 күндөн бери басылбай жаткан болсо, дароо эле антибиотиктен баштабаш керек болчу албетте. Себеби дегенде көпчүлүк учурда жөтөл вирустар себептүү пайда болот. 80% учурда антибиотика терапия качан башталат? Качан уже бактериальный кровь пайда болгон. Эми бул жерде эмне кылыш керек? Сиз көп суу беришиңиз керек. Үйүңүздө нымдуу кармаңыз. Болду, дренажный массаж жасаңыз. Ошол жетиштүү. 1 жаштагы кызым денеси кычыша берет. Кызыңыздын денесине эмолент колдонуңуз. Кызымдын киндигинин үстүндө аппак бир точка чоңоюп атат. Ал эмне болушу? Витилиго болушу мүмкүн. Ошого дерматологко барып, вуда лампасы менен текшертип коюңуз. 5 жаш аябай арык, кантип кайсыл жакка анализ тапшырайын? Эми бул жерде аябай арык болуп атса, себептери көп да негизи арыктыктынчы. Масса телосын көрүңүз, педиатрга барыңыз. Канча килограмм жетпейт аныктаңыз. Доктор көп нервный болсо эмне витамин жетишпеген болот? Магний, витамин D, темир жетишпеген болот. 10 жаш, 7 жаш балдарыма витамин берсем дегем, кайсы витамин сунуштайсыз? Балыктын майын, кайсы ферментканы сунуштайсыз? Эми мындай да, урматтуу катталуучулар, сиздер отуруп алып, балама витамин берсем эле баары жакшы болуп кетет деп ойлобоңуздар. Ачыгын айткандачы. Биринчи очередь витамин берүүдөн мурун кайсы витамин жетишпейт аныкташ керек, ошого жараша витамин бериш керек. Балама витамин берем деп кайра абалын начарлатып албаңыздар. D3 Вигантол ичсе болобу? Канча дейт? Бөйрөк оору менен ооругандарга D3 Вигантол ичсе болот. Дозасын анализден кийин айтыш керек. Денемде ала-була бар, витилиго эмес дейт. SPF колдонуңуз, күндөн сактаңыз денеңизди, нымдап туруңуз, и все. Менин балам 5 айлык болду, орозо кармайын десем врач болбойт, балаңа витамин жетпей калат дейт. Урматтуу катталуучу, сиз антип өзүңүзчө такыба боло бербеңиз. Кош бойлуу энелерге, бала эмизген энелерге орозо кармоо бул парс эмес. Ошону бир билип коюңуз. Анан антип өзүңүзгө да зулум кылып, балаңызга да зулум кылып, антип баягы такыбачылык кылам деп кайра не кылбаңыз. Өзүңүздү кыйнабаңыз. Атайын ушул Аллах Таала берген кичине мүмкүнчүлүктү колдонуп, пайдаланып, башты иштетип, ушул эмне сиздерге уже уруксат берилген. Бала эмизген аялдар кармабай эле койсо эчтеке болбойт деген. Анан балаңыз эмизип бүтө бергенден кийин анан кийин кармайсыз карызыңызды. Саламатсыз доктор, менин балам башы жакын күндөн бери көптөрдөй турган. Витамин D бериш керек. Япония витаминдери мода болуп кетти. Фуфло да ошон үчүн мода болуп кетет. Алдамчылар алдап атат. Пайдасы жок. Анемияны дарылаш керек. Мен кесек боор жейм. Анемия, сизде анемияны дарылашыңыз керек. Колтукта без бар. Сүт ошол безге даршый берет. Эмне кылсам болот дейт. Сүт ошол безге даршый берет дегениңизди түшүнгөн жокмун. Урматтуу катталуучулар, бул жакта караңыздарчы. Доктор эфирди сактап коюңузчу, бошогондо угаалы сураныш дейт. Эми сиздер албетте негизи түз эфирге катышып угушуңуздар керек. Эми ар кимге баягы ден соолук керек болсочу. Ошол чөтө 10 болуп кетти уже саат. Урматтуу катталуучулар, сиздердин канчалык сурооңуздарга коротко жооп берсем дагы, кыска нуска жооп берсем дагы жетишпей калат экен. Көрдүңүздөрбү, караңыздарчы, биякта канча деген суроолор калып кетти. Канча 100төн ашык суроо калып кеттир бул жакта. Эмне кыл дейсиздер эми, эмне кыл дейсиздер? Уже 1 саат болгондо эле уже мээде эле отказ берип баштайт. Себеби дегенде монча медициналык вопросту сиздер баягы угуп эле, окуп эле чарчап калып атсаңыздар керек, по-моему. Мынча нерсени анализировать этип
тем более жооп бериш албетте татаал. Эмне кылабыз урматтуу катталуучулар, албетте кийинки түз эфирлерде, бекер түз эфирлерди дагы күтүп отурасыздар. Эми айла жок, же болбосо консультацияга жазылып маселеңиздерди чечесиздер, же болбосо эне бала курсуна бүт мына суроолордун көбү эле ушул балдардын ден соолугуна тиешелүү экен. Жакында эне бала курсуна старталат, группа чогулат, ошол жака катышыңыздар, балаңыздардын ден соолугу үчүн кичине акча сарптап битирей бербей, кичине бир жолу бир балаңыздардын ден соолугу үчүн жашооңуздар да бир жолу ушул курсту окуп алсаңыздар ушунчалык кыйналбайсыздар негизичи, ачыгын айтканда. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен врачка барып эле акчам көп, барып эле сонун эле абалымды жакшыртып алам деген дагы ката азыркы учурда. Ачыгын айтканда азыр акчасы көптөр дагы өтө көп кыйналып жүрүшөт негизичи. Нормальный далилденген медицинанын негизинде иш алып барган врачтар дагы аз. Ошого азыр ар бир эне, ар бир ата эне кичине башын иштетип, өзү медициналык сабаттуулугун жакшыртып, өзүн өтө эле кыйын биларман сезе бербей, баягы бул курстар эмне, курстар жалаң баш иштебегендер үчүн, эчтекени билбегендер үчүн. А мен деген кыйратам да, любой нерсени билем да. Мен канча баланы чоңойтуп койдум деп жүргөндөр сөзсүз түрдө эне бала курсун окуп алыңыздар. Сиздерге мен 100% гарантия менен айтам. 100 эмес, жада калса 200% гарантия менен айтам. Эне бала курсундагы маалыматтардын 80 эмес 90% дагы эмне билбейсиз. Ашып кетсе 10% эмне албетте билишиңиз мүмкүн. Бирок билбеген нерсе көп. Негизи билем деген адам бул көп баягы окумуштуулар айткандай эч нерсени билбеген адам ошентип билем дей берет да. Анан акча иштөө курс болгондо, бизнес андай мындай курс болгондо жанталашып, тим эле кантип акча иштесе болот экен, акчаны кантип көбөйтсө болот экен десе, мисалы окуйсуздар, жанталашасыздар, бирок балдарыңыздын ден соолугуна келгенде, кичине балаңдын ден соолугу үчүн медициналык сабаттуулугуңду жакшыртып ал, аракет кыл десе эле эмне, койчу сенин курсуңа акча жок, анан мындай тигиндей деп шылтоолорду издеп отурасыздар, урматтуу энелер. Мына өзүңүздөр суроо жоопту карасаңыздар, бүт 90% бүт суроолор энелерден келген суроолор да. Бүт суроолор жаш балдардын ден соолугуна тиешелүү көпчүлүк суроолор. Негизичи. Ошого урматтуу катталуучулар, негизи минтип түз эфирди күнүнө 10 сааттан өтсөк деле сиздердин суроолоруңуздар түгөнбөйт, ачыгын айтканда. Суроо чыга берет. Канчалык адам билген сайын суроо азая берет. Ошол себептүү билимге умтулуңуздар, медициналык сабаттуулугуңуздар жакшыртыңыздар. Бекер эле нерсеге умтулуп отура бербеңиздер. Ооба, мен деле бекер нерсени мүмкүн болушунча сиздерге бергенге аракет кылып жатам. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Бул билим сиздерге канчалык кымбат келсе, ошончолук жакшы жугумдуу болот. Анан бул жакта азыр бир суроону окуп калдым, урматтуу катталуучулар, кызыктуу. Азыр роддомдомун дейт. Толгоо жок, 4 сантиметр шейка ачылыптыр. Кандай кылсам болот? Караңыздарчы, урматтуу катталуучулар, негизи ушул 2 жылдан бери иш алып барып келе жатып, ушунчалык көп случайларга жолуктум, урматтуу катталуучулар. Мына суроо берет да, доктор толгоо келип атат, толгоо эмне кылыш керек дейт. Анан кийин жооп бере электе эле, доктор сүйүнчү төрөдүм деген энелер өтө көп кездешти да. Ушинтип канча деген балдардын төлөөлүүсүнө күбө болуп отурабыз, урматтуу катталуучулар. Эми бул жерде эмне кыласыздар? Гинеколог, акушер карап атат да сизди, туурабы? Гинеколог, акушер, гинеколог карап атат. Толгоо келбей жатса окситоцин сайыш керек, болду, башка вариант жок бул жерде, урматтуу катталуучу. Анан эгерде вообще шейка ачылбай жаткан болсо эмне кылыш керек? Уже акушерское показание боло турган болсо кесарево кылыш керек, айла жок. Эмне кыласыз анан бул жерде? Бирок мен ойлойм, эми өзүңүзчө төрөп кетесиз го деп, ал менен сен төрөп алыңыз, эми эмне болсо дагы. Негизи баягы онлайн врачеванияда өтө эле баягы мындай реальный убакта көп нерселерге күбө болосуң да. Анан жаман дагы учурлар болуп кетет да. Мисалы бир эне, эми албетте бул практикада болгон, ушунчалык жүрөгү өйүтө турган окуя болгон да. Эне суроосун берген, анан кийин мен эми ошончо суроонун ичинен көрүп жооп берип келет. Мурун 1 жыл мурун. Анан кийин тигенин суроосуна жооп берип келдим да, эми жооп берип. Могу жериңиз мондай диагноз болуп калат, могу жер опаснырак, могу дарыны колдонуңуз десем, тигене жазып атат да. Доктор, уже мен баламан айрылып калдым дейт, карасаңыздар. Уже өз эгезине кетти балам дейт. Уже балам бул дүйнө менен кош айтышып кетти дейт, элестетиңиздер.
ошондой да нерселер керек. Жаман ошондо эмне ичиң ачышат албетте. Субханалла дейсиң. Себеби дегенде баланы жоготуу бул ата эне үчүн өтө оор, урматтуу катталуучулар. Аны эч ким билбейт. Бала кичине ооруп калса кандай кыйналабыз мисалычы. Ошого балдар үчүн сиздерден сураныч, кичине билим алып алыңыздарчы. Акча табылат, сиздерге ачыгын айтайын, урматтуу энелер. Акчаңыздарды каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, кедейсизби, байсызбы, иши кылып кара курсагыңыз бир бөлө болуп тоет. Сизге ошол Аллах ырыскы жазып койгон ошол ырыскыңызды аласыз. Бирок качабы мындай курска окузаңыз эле балаңыз ден соолугу чың болуп кетет, анан минтип кетет, тигинип кетет дегенден алысмын. Бирок бир кыпынчалык болсо да, кичине болсо да балаңызга өз убагында жардам беришти үйрөнүп аласыз. Кичине болсо дагы баягы элементарный нерселерди билгенди үйрөнүп алабыз, урматтуу катталуучу. Ошого мындай битиреп, акча жок, анан мындай тигиндей деп проблемалар менен жүрө бербей, балаңыз да ден соолугунда маселелер болуп атабы, даже маселе болбой жатса деле окуп алыңыздар. Ушу кичине бир элементарный нерсени билбегенден улам эле балдарынан айрылып калып атат көп энелер. Мен ал нерсени сиздер көрбөй жатасыздар, бирок моунча 100 миңден ашуун адамдын баягы жазган нерселерине, окуяларын окуп отурганда мен сиздерге азыр бирин эле айттым. Канча деген байкуш наристелердин ушинтип бул дүйнө менен кош айтышып кеткенине күбө болдум. Ошого мен бул эне бала көрсүн бекер негиздебедим, урматтуу катталуучулар. Бул нерсени баягы сиздер да түшүнүшүңүздөр керек да, негизи ачыгын айткандачы. Анан балаңыздар кыйналып эле, ооруп калганда эле анан курста окусам болмок экен, минтипсем экен деп отурбаңыздар да. Анда эч кандай пайдасы жок. Анан эч кимдин баласы оорубасын. Ачыгын айтайын, бала ооруган өтө оор. Ачыгын айтканда өтө оор. Көп энелер ыйлайт жөн эле бала ооруп атканда, ыйлашат. Ушудан көрө өзүм оорусам баласын уктатып алып ыйлашы мүмкүн. Ушудан көрө өзүм оорубайм. Байкуш баладан эмне күнөө? Кичинекей, эчтеке кыла албайт, жөн эле ооруп кыйналып атканын көргөндө эненин жүрөгү ушунчалык сыздайт. Мынтип сыздап отура бергенде деле пайда жок. Ошого жок дегенде эне кичине изденип, кичине билимин, медициналык сабаттуулугун жакшыртса, ошол жакшы да, урматтуу катталуучулар. Ошол көп сөз сүйлөп койдук, анда эмесе баарыңыздарга ийгилик, аман болуңуздар. Ошол доктордун ушундай окуялары көп, ушундай күлдүрө турган моменттер болуп калат, ыйлата турган моменттер болуп калат. Ар кандай моменттерге кездешесиң негизи бул жашоодочу. Кантсе дагы эч ким оорубасын, эч ким кыйналбасын, баардык ооруп аткандар айыгып кетсин, Аллах Таала шыпа берсин. Эң башкысы ар кандай жаман бир дарылар менен кыйналышпасын. Катталуучулар, айрыкча сиздер кыйналбаңыздар. Биз деле мисалы колубуздан келген нерсени кылып атабыз да, андан баягы чуда нерселерди колубуздан келбезе, бир нерселерди кылып бере турган нерсе келбезе, бир чуда препараттарды ойлоп чыгуу келбезе эмне кылабыз? Айла жок ошол билген маалыматтар менен аз да болсо сиздер менен бөлүшүп, сиздер менен ушинтип суроо жооп кылып, ар бир адам, ар бир врач өзүнүн колунан келген нерсесин кылып атат мисалычы. Кээ бир мисалы практикант, супер-пупер врачтар бар, укмуш практика жаатында сонун, бирок алар маалымат бере албайт, элге маалымат жеткиришти билбейт. Мисалычы көрдүңүздөрбү, ар бир адамдын, ар бир врачтын негизи өзүнүн функционалы бар. Ошол себептүү ар бир врач ушинтип адамдын ден соолугуна ар тараптан жардам бере турган болсо, Кудайым буйруса ооругандардын саны азаят, жалаң дени сак улут болуп, бакубат жашоодо өмүр сүргөндөрдүн саны көбөйөт. Эгер бүгүнкү түз эфир сиздерге бир кыпынчалык, буудайдын данынчалык бир пайда келтирген болсо, албетте өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Түз эфирге катышпай, түз эфирлерди тоготпой жүргөндөр сиздердин уникалдуу пикирлерди окуп алып, катышсам болмок экен деп ойлонушсын, урматтуу катталуучулар. Ошол анда баарыңыздар аман туруңуздар. Сиздер менен болгон мен Бекчен Турабеков. Кийинки түз эфирлерден көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар.